Senin deyt bir nесени sүйүп kalışın bilбесиңе tutup algанда seni sokur анан дүлей кылып коет дейт. Баланы сезе турган, сезим менен жакшы көрө турган болсоң, махабат пайда боло турган болсо, баласыз жашай албай каласың. Ошол мезгилде bir аялды сүйүп калган болсоң, сезим ушунча өрчүп кете турган болсо, ага жетмеген жинди болуп каласың. Эгерде bir дүйнөнү жакшы көргөн болсоң, анда субхан ошол жеткенден кийин, жеткенге чейин жетсең деле субхан ошол бир нерсе кылдыргың келбей, башка тийгизиң келбеши мүмкүн да. Эмне десең, балаң бала кезинде бала экен. Чоңойгондо субханалла өзүнүн аялынын коюнуна кирип кетет экен. Кызың чоңойгондон кийин субхана өзүнүн күйөөсүнүн коюнуна кирип кетет экен. Ошондой эле мындай эгерде сулууну сүйгөн болсоң, бир нече убакта балким сулуусу кеткенде жүрөгүңдө боштондук пайда болуп, башка сулууну карап башташы мүмкүн балким. Эгерде субханалла сен ооруп калсаң, балким ошол мухаббат болуп турганы башканы карап кетиши мүмкүн экен. Дүйнө болсо бактагы жалбырак сыяктуу экен. Шамал бияк урса биякка, бияк урса биякка өзгөрүп турат экен. Бир күнү дүйнөдө сен чыдап кетип калышы мүмкүн экен. Демек, анда кимге мен чыныгы сүйүүмдү арнашым керек? Десе, анан биз анан айтып баштайбыз. Сени эч качан чыштабаган, сени дайыма сүйгөн, сага дайыма мээримдик кыла турган, сага дайыма райым кыла турган Алла Тааланы сүйүш керек деп айтабыз. Алланы сүйгөндөр болсо, аларды сөзсүз жинди, фанатик, террорист, экстремист, якыншик, дамдар. Инкарщик тоже. Ладно. Дагы субхана дагы бир сөздөрүм айтып, некен адамдар сени чыныгы жиндикениңди билгизип коюшу мүмкүн экен.